Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын 15-чи кеңешмеси быйыл онлайн өтүп жатат. Иш-чарага Кыргызстандан Кыргыз Республикасынын жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, жергиликтүү соттордун судьялары, ошондой эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, мындан тышкары Монголия, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Беларусь Республикасынын жогорку сотторунун төрагалары жана судьялар катышууда. Мындан тышкары иш-чарага кеңешменин Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Владимир Норов, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мүчөлөрү, Шанхай кызматташтык уюмуну байкоочу мамлекеттер жана аталган уюмга мүчө мамлекеттердин элчилери катышууда. Шанхайская организация сотрудничества объявляется открытым. Бул жолу кеңешмеге төрагалык кылып жаткан Казакстан Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Жакып Асанов Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаевдин кайрылуусун окуп, анда ШКУ Европа чөлкөмүндө гана эмес, бүткүл дүйнөдө кенен роль ойной тургандыгын билдирди. Бул кеңешме актуалдуу маселелерди талкуулай турган, сот адилеттигин сапатын жогорулатуу боюнча ийгиликтүү тажрыйбалар менен бөлүшө турган жана аталган уюмга мүчө мамлекеттердин сотторуна болгон ишенимин арттыра турган маанилүү аянтча. Өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева Шанхай кызматташтык уюму түзүлөрү менен биздин дос өлкөлөрүбүздүн сот органдарынын кызматташтыгы үчүн кенен мүмкүнчүлүктөр ачылгандыгын айтты. 2006 года, когда Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун алгачкы кеңешмеси 2006-жылы болгондон бери биз 14 биргелешкен кеңешмелерди өткөрүп, анда сот адилеттигине байланышкан актуалдуу маселелер талкууланган. Шанхай кызматташтык уюмундагы платформасына жыл сайын соттордун ишмердүүлүгүн өркүндөтүү багытында көп иштерди жасаган жана азыркы учурда дагы жасап жаткан адистер чогултат. Биздин биргелешкен аракеттерибиз Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин сотторунун ишин өркүндөтүүдө маанилүү ролду ойноду деп ишенем. Онлайн жолугушууда сот адилеттигин жүзөгө ашырууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана социалдык медианын таасири, башкача айтканда сот тутумун чырга айлантуу маселесине өзгөчө басым жасалды. Мындан тышкары жазык мыйзамдарын гумандаштыруу, конституциялык баалуулуктарды жайылтууда, мамлекеттин укуктук жана социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылууда, ошондой эле COVID-19 пандемиясы учурунда укуктук мамилелерди жөнгө салууда соттордун ролу талкууга алынды. Белгилүү болгондой, пандемия учурунда соттор ишин токтотушкан жок. Анткени мамлекеттик бийлик сыяктуу эле сот бийлиги дагы үзгүлтүксүз иштеши керек. Аны ар кандай токтотуу кандайдыр бир чектөөгө, жарандардын укуктары менен эркиндиктеринин бузулушуна алып келет. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы тарабынан коронавирус инфекциясына байланыштуу айыптоочулардын саламаттыгын сактоо максатында аларды соттук отурумдарга алып келүү убактылуу токтотулган. Буга байланыштуу соттор иштерди видеоконференция байланыш аркылуу карап, 1200 соттук отурум аралыкта жүргүзүлгөн. Коррупциялык тобокелчиликтерди жокко чыгаруу үчүн жогорку соттордун ишиндеги артыкчылыктуу багыттардын бири катары электрондук сот өндүрүшүн ишке киргизүүнү аныктаган. Бул өз кезегинде максималдуу ачыктыкты камсыз кылып, иштерди өз убагында карап чыгуунун сапатын, сот адилеттигинин ачык айкындуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет. В судах на сегодняшний день внедрены и функционируют. Соттордо бүгүнкү күндө соттук иштерди автоматтык бөлүштүрүү, сот отурум залдарында аудио жана видео жаздыруу системасы иштеп жатат. Бул да болсо соттордогу коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга өбөлгө түзөт. Судьям по делам, находящимся в их производстве. Жарандар үйүнөн чыкпай туруп эле доо арыз, көрсөтмө, өтүнүчүн билдирип, сот өндүрүшү кайсыл этапта экендигин биле турган мезгилге бара жатат. Сот адилеттигин жүргүзүү процессин оптималдаштыруунун артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп, соттордун ишинде заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу болуп саналат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагалары мындан ары дагы өз ара ишенимди, коопсуздукту, туруктуулукту, мамилелерди чыңдоого, тынчтыкты жана элдердин бакубатчылыгын сактоого өз салымын кошууга ниеттене тургандыктарын билдиришти. Улуттук сот тутумун реформалоо жарандардын, ишкерлердин жана мамлекеттин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдык кызыкчылыктарын натыйжалуу соттук коргоону камсыз кылууга багытталган. Белгилей кетүүчү жагдай, келерки 2021-жылы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын 16-кеңешмесине Кыргыз Республикасы төрагалык кылат.